Рахмат, урматтуу төрайым. Мухаммедкалый Дүйшекеч. Эми азыр акыбал кыйын экенин бардыгыбыз эле билебиз. Ар бир биздин жараныбыздан азыр көз каранды. Биз өзүбүздү кандай ар кимибиз өзүбүздү коргоонго аракетибизди жасайбыз, жакындарыбызды коргоонго аракет жасайбыз. Эми жалаң өкмөткө ишенип отура берсек, эч жыйынтык чыгара албайбыз. Сизге биринчи суроом жалпы эле антикризистик программаны качан алып келесиздер? Жана антикризистик программаны жазганга кайсы эксперттер менен кеңешип атасыз? Ушуну бир так айтасыздарбы? Антикризистик программаны май айынын ичинде болот. Эми ал жерде бүт жактар, ишкерлер өзлөрү, эксперттер, бизде билесиздер, инвестициялык совет бар, анда катышкан эксперттер, эл аралык институттарда иштеген эксперттер, ушу Асыранжиев Эркин Шамшилиевич баш болгон, Улуттук банктын төрагасы ошол жерде бардыгы баш болуп ошону иштеп атышат. Азыр эми талаш тартыш маселелер абдан көп негизи. Негизи ачыгын айтышыбыз керек. Бизнес тараптан колдоо сунуштардын баары салыктан бошотуу. Салыктан бошоткула 3 айдан баштап 6 айга, кээ бирлер 1 жылга деген сунуштар болуп атат. Анын баарын эсептеп чыксак, жанагы азыр түшпөй турган миллиард, 30 миллиардтын үстүнө дагы миллиарддаган сомдор кошулат. Ошон үчүн бул эми өзүңүз айткандай чыны менен өкмөттүн эле жүк болбой, ошол бизнеске кандай жүк болуш керек. Өзү да мындай ооруда, кризисте өзүнүн мойнуна эмнени ала алат? Өкмөт эмнени алат? Финансылык институттар, банктар эмнени алат? Фонддор эмнени алат? Ушунун баарын изилдеп чыгып анан алып келели деп атабыз. Эгер сунушуңуздар болсо, мен угуп атам, сиздерде иштеп атышат деп. Биз да сиздер менен кошо иштешкенге даярбыз. Мухаммедкалый Дүйшекеч, бардык колдон келген аракетти жасап атасыз. Бирок эч качан жалгыз талак бак болбойт. Жалгыз сиз кыла албайсыз. Өзүңүздүн билимиңизден, тажрыйбаңыздан өйдө секире албайсыз. Сөзсүз тартыш керек. Баарыбыз айтабыз ынтымак менен жасайлы деп. Анда карап көрсөңүз басма сөз маалымат каражаттарын пандемия келгенден бери саясий партиянын лидерлери, ар түрлүү саясатчылар, аналитиктер, экономисттер кандай гана программаларды, сунуштарды берип аткан жок. Бир өзүңүздүн астыңызга өткөн жолу Куатбек Айчиловго айттым эле. Кеңештерди түзүп, журналисттерди бир чакырып, элге чыкпайсыздарбы ачык, эл көрсүн ошону. Белгилүү саясатчыларды чагылтып чогултуңуз өзүнчө. Оппозициялык болобу, позициялык болобу. Бизнесмендерди ошол эле Аскар Салымбеков, Абдукеримов, Чыныбек Турсунбек, Өмүрбек Бабанов жана башка толтура чакырып бир тегерек стол кылып туруп укпайсыздарбы? Бүт немелерди чогултуп туруп, журналисттерди чогултуп. Үчүнчү, азыр кайсы аналитиктерден десем, сиз жалпы айтып атпайсызбы? Караңызчы, мына немелерди, басма сөз маалымат каражаттарыны. Жана Данияр Аманалиев деген жигит үстү-үстүнө канча сунуштарын берди. Муратбек Иманалиев, Чынара Жакыпова, жана башкалар толтура. Мына Камила Шаршекеева, акыркы Камила Шаршекееванын билим берүү боюнча системасында кризис боюнча эң чоң өзүнүн сунуштарын, басма сөз маалыматтарын каражаттарында берип атат. Аны эмне үчүн президентибизге бербейт? Эмне үчүн сиз аны тегерек столдорду кылбайсыз? Өзүңүздүн астыңызга ушундай кеңештер түзбөйсүздөрбү? Ынтымак болсун дегенде 10 секунд. 10 секунд берип коесуздарбы? Рахмат. Экинчи мына өзгөчө абалдар жөнүндө өзгөчө көңүлүңүздү бурат элем. Жана азыр депутаттар айткандай, мына 1 майдан баштап дээрлик өзгөчө абал ачылдык десек болот. Сиз 1 этап, 2 этап, 3 этап деп атасыз. Бардык ишкерлер бири-бири менен байланышкан. Мисалы үчүн адвокаттарды 10 секунд. Мисалы адвокаттарды ачып атып, ошол электе индивидуальный репетиторлор 21 майдан башталат деп атасыз. Айырмасы эмне? Ошол эле кичинекей частный баняларды 21 майдан башталат деп атасыз. Казакстандан көчүрүп алгандай эле. Руслан Айтбаевич, акыркы маселеңизден баштайын. Муну эми биз адис катары дарыгерлерге, эпидемиологторго, вирусологторго кандай кылсак болот деп, анан ар бир экономиканын тармагына адамдын бири-бири менен катнашын баяндап чыгып келип, анан бизге сунуш берди. Биз угалы да, баарыбыз эле боло бербейт, дарыгер боло бербейт. Биз ошон үчүн ошону кошого макул болдук. Экинчиси, жанагы эксперттерди тартуу боюнча бардык чыгып аткан материалдарды, сунуштарды окуп неметип атабыз. Анан биз азыр баарыбыз үйдө отур деп ошондой болду да. Азыр эми мына май айында баарыңыздар чакырабыз, ушундай тегерек столдорду, жолугушууларды өткөрөлү. Ошо менен өзүбүздүн экономикабызды кандай алып чыгып кетебиз, баардыгыбыз макулдашып бир сунуштарды кабыл алып, программаларды кабыл алып, өзгөртчү мыйзамдар көп экен. Көп.
ошолордун баарына чогулуп киришели. Жанагы айтып аткан авторлордун окудум, бардыгын окудум, кээ бiri менен сүйлөштүм. 5 секунд. Азыр бирөөчү, Мухаммедкалый Дүйшөкөч, бирөөбүз өзү лидер болуп өзүнүн мойнуна алыш керек. Президент бардык аракетти жумшап атат.